урматтуу министр, мен 3 жылдан бери ушул маселени көтөрүп келатам. Целый областька бир жүгөрү уборка кыла турган заманбап комбайн бериңиздер. Бирөө да жок Талас областында. Жүгөрү эгейин десе уборка кылганга комбайн жок. 25 жылдан бери фасоль өндүрүп келатат, 100% импортко, экспортко кетет. Бир үрөн чарба жок. Мына ушул маселелерди чечпесеңиздер болбойт да, анан жана мен айткандай чипсы завод, сак завод дегендерди 10-15 жылдап келатат. Коррупционный схемалар ал жердечи. Анан кийин эң негизгиси мынау барганда сиз Киров суу сактагычына кайрылсаңыз, ал жерде 550 миллион ал жерде 2000 гектар жер суудун астында калып атат. Коңшуларга сууну чогултуп, эмнеге бекер беребиз? Анын сельхоз потеря, упущенный выгода каякта ошол 2000 гектар жерден. Мен ойлойм, бир жылда 1 миллион доллардын тегерегинде ошол Таласка фондко, жана Токтогул водохранилищеде кылып туруп, казак коңшулар тарабынан ошол жерге каражат түшүп тура турган кылыш керек. Ошол жанагы упущенный выгода сельхозпотерянын ордун жабыш керек. Ошондо гана биз өзүбүз албасак да коңшуларга суу чогултуп берсек болот. Бергиле, оюн айтып алсын. Өзүбүздүн мынакей дыйкандарга сууну сатып атабыз. Сиз мен дыйкан катары сууга төлөйбүз. А эмне үчүн биз коңшуларга бекер беребиз? Союз убагындагы түзүлгөн келишимди азыркы келишим катары биздин суучулар бетине басып келет. Эл аралык келишим бар деп. Ал Союз убагындагы келишим. Ошондуктан эгемендүү Кыргызстанда биз эгер агып аткан тоодон суу болсо бир жөн, суу сактагычканы сактап 90%-ын коңшу мамлекетке бергенде алар бизге акча төлөп бере турган болуш керек. Мына ушул маселе бир жылдан бери чечилбей келатат да, ушуну чечиш керек. Андан тышкары мына жакында Таласка барам деп атабыз. Ал жерде бактын огой бир нече жылдан бери башталат деп атат. Мына ошонун да быйыл башталабы, кайсыл убакта бүтөт. Анткени былтыр эң суу начар. Өзүмө жүк алып айтып атышым мүмкүн, жоопкерчилик алып. Бирок ошол мыйзамды кабыл ала турган мезгил келди го дейм. Бизде рычаг болбосо болбой жатат. Мыйзам рычагы керек болуп атат. Бул сиз айткан маселе чечилет эле. Бир, экинчи комбайн боюнча. Биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө дүйнөлүк таанымал компаниялар John Deere, класс каалагандай акыбалдагы, каалагандай өндүрүмдүүлүктөгү техниканы сунуштап атышат. Мен акыбалда дегеним бул техниканын дагы предпродажкасын даярдап алып келип берип атышат. Эгерде ошон менен алектенем деген ишкерлер болсо, лизингке алса эч кандай тоскоолдук жок мында. Аны эсептеп көрсө тез эле актап алышат. Анан биз эсептеп көргөнбүз билебиз. Үрөн чарба боюнча. Үрөн чарба албетте Таласка, фасоль боюнча үрөнчүлүк чарба болбосо башка үрөнчүлүк чарбанын кереги жок жерге, по большому счету. Ошон үчүн мына бул жерде ошол Таала Айрымбекович отурат, Айдар Алиев, ал киши угуп атат. Жакынкы арада бул боюнча чечимдер жана иш алып барылат. Бул боюнча сизге маалымат берилет.